Бүгүнкү өтө турган мазмун адал кесип туурасында экен. Бул дүйнө жашоосу себептер дүйнөсү болгондуктан сиз менен биз тиричилик кылганга туура келет. Мына ошол тиричиликти кандай негизде кылсак бизге пайда болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ар бир ишти, ар бир амалды көргөзүп кеткен да. Туура аткарылыш жолун. Эгер пайгамбар алейхи саламдар көргөзгөндөй аткарсак, биздин керек болсо кесибибиз дагы Аллага жакындатат, ал дагы ибадат болуп эсептелет. Алымдардын айтуусу боюнча, талабул кафафи минал халали тайиби тааффуфан ла такассуран ба'дал фараиди фардун. Алла субханаху ва тааланын канча парз өкүмдөрү болсо, ошолордон кийинки эле парз өкүм бул адал кесип, таза кесип. Байлыкты көбөйтүш максатында эмес, бирөөгө муктаж болуп калбайын, бирөөгө жалдырап калбайын деген максатта. Кесип кылыш керек экен, байлык көбөйтүш үчүн эмес. Балким сиз менен биз бирөөдөн суранбайын, бирөө сураса берейин деген ниетте. Эгерде сиз менен биз кесип кыла турган болсок, бул парз өкүмдөрдүн бирин аткарган болуп эсептелет экенбиз. Демек сизге ал кесиптен дагы сооп болот демекчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадиси бар. Алланын парыздарынан кийинки эле парыздар, ошолордун катарында таза адал кесип, бул дагы парз экен. Эми пайгамбар алейхи саламдар, Аллахтын сүйүктүү элчилери кесиптерди үйрөтүп кеткен. Эгер ошол пайгамбар кылган кесипти кылсаңыз, Алланын парз өкүмүн дагы аткарган болосуз, анан сүннөттүн дагы сообу кошумчаланып берилет экен. Мисал ала турган болсок, Алла субханаху ва таала рахмат кылып жөнөткөн пайгамбарлар кесип кылган. Эң алгачкы атабыз Адам алейхиссалам сиз менен бизге көп жашоонун тиричиликтеги кездеше турган нерселерди көргөзүп кеткен. Нух алейхиссалам өзү уста болгон. Кеме жаса деген Аллах өкүм бергенде, кеме жасап кантип жасаш керек дегенде Аллах таала ушинтип жасаш керек деп атып, жыгач уста болгон да. Усачылыкты үйрөнүп, жана ошол кызматты кылган. Нух алейхиссалам, Идрис алейхиссалам эң биринчи калемге минет кылган адам бул Идрис алейхиссалам да. Жазып бир нерселерди чийип, сызып, Идрис алейхиссалам баштап кеткен муну. Ошондой эле жанагы тикмечиликти дагы Идрис алейхиссалам баштап кеткен. Пайгамбар алейхиссаламдардын жашоосун карасаңыз, кесиптер табылат. Ошол кесиптерди кылсаңыз, кесиптин дагы өкүмүн аткарган болосуз, анан сүннөттүн дагы сообу жазылат экен. Мисалы пайгамбар алейхиссалам кой кайтарган. Бүткүл пайгамбарлар кой кайтарган. Давуд алейхиссаламга Аллах таала Кур'анда айтат: "Ва аланна лахул хадид." Давуд алейхиссаламдын колуна жумшак кылып койдук темирди дейт. Камырды жууругандай темирди жууруган. Темир уста болгон да. Эми ушул кесиптерди кылсаңыз, парз өкүм дагы аткарылды, себеби адал болуш керек деди. Адал кесипти аткардыңыз, парз өкүм аткарылды. Пайгамбар көргөзгөн, пайгамбар кылган сүннөттү аткарсаңыз, ал кесип дагы сооп болду. Нурдун үстүнө нур да. Ваянви биликтисаби тааффуфа ани суал вал истигна анил халк. Эми кесип кылганда биз жакшы ниетте кесип кылышыбыз керек экен. Эч кимден суранбайм, сурангандарга пайда жеткизем деген ниетте кесип кылышыбыз керек экен. Бирок кесип кылат десе, bir kesipke birotolo girip ketip, zikirden, Kur'an'dan, namazdan, ahiretin amallarından birotolo alasıp kalbaş gerek. Kesip kılış gerek, biro kesip, siz menen bizdin ahiretibizge ziyan keltirbeş gerek. Sebebi Allah Teala Kur'an'da aytat, ey iman keltirgenler, sizlerden bala çakаңар жана байлыгыңар Allah'tı eskerүүдөн alasıtpasın. Kim baylığına, же bala çakasına azgırlı olturup, alası olturup, Allah'ın buyrukların калтырып койгон болсо, алар өз жандарына өздөрү зулум кылды дейт Аллах Таала Кур'анда. Демек, өз жаныбызга зулум кылбайлы, бирөөгө пайда жеткизем деп өзүбүзгө зыян жеткизип албайлы да. Жана эң жакшы кесип кайсыл десе, эң жакшы кесип ал-хуруджу фи сабилилlah, Алланын жолуна чыгуу дейт. Эң жакшы кесип экен да. Кесиптердин эң жакшысы. Неге десе, адам бул жашоодо канча кесип кылса, ал өлгөнгө чейин пайда берет да. Канча кесип кылса, ошол кесип кылган учурда пайдасы тийип турат, кылбай койсо токтоп калат да. Ал эми Алланын жолуна чыгуу, жана адамдарды Аллахка чакыруу, Алланын мээримине, Алланын бейишине чакыруу бул эң жакшы кесип экен. Сиз бир адамга бир келмени үйрөтүп койсоңуз, ал түбөлүктүү тосоктон кутулат. Өмүр бою канча жолу келмени айтса, сизге ошол амал жазылат. Бир адамга Фатиха сүрөсүн окуп койсоңуз, ал үйрөнүп алды, туура оңдоп алды. Өмүр бою канча Фатиха окуса, сизге сообу жазылат. Bir adamды мешітке шақырдыңыз Алла жолuna шығып. Мешітке келіп намазын пайдаларын укту дагы намаз окуп калды. Өмүр бою канча намаз окуса, сообу сизге жазылат.
Эртең менен багымдат намазын 2 рекет эле парз. Андан көбөйтүп окуганга болбойт. Бирок сиз багымдаттын 2 рекеттин окуйсуз. Эгер Аллах жолуна көп чыккан болсоңуз, миңдеген, 10 миңдеген адамдардын намаз окушуна себеп болсоңуз, анда сиз эртең менен 2 рекет багымдат намазында 10 миң багымдат намазды окуганды соолун аласыз да. Эмне үчүн? Себеби сиз Аллах жолуна чыктыңыз, эң жакшы кесипти кылдыңыз. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала пайгамбарларды эң жакшы кесип үчүн тандап алган да. Истофаху. Аллах субханаху ва таала пайгамбарларды ушул кесипке тандап туруп, мына ушул кесипти кыласың деген. Эмнеге десе, бул кесиптен өткөн кесип жок экен. Кыямат күнү бир инсан Аллахтын алдында турат, пенде алсыз. Анан Аллахым, менин амалым кандай болот экен деп кыжалат болуп турса, Аллах субханаху ва таала анын амал китептерин көргөзөт. Периштелер келип көргөзө берет. Асман жердей чоң китептер келип көргөзүлө берет. Ушундай амал кылган 10 миң, 10 миллион жолу Кур'ан окуган, ажылык кылган, умра кылган, садака берген, ушунчалык жакшылыктары амал китебинде толо экен да. Анан таң калат. Айтат, бул меники эмес дейт. Менин амал китебим эмес десе, жок, бул сеники дейт. Жок, мен муну кылган эмесмин десе, жок, сен муну кылган эмессиң. Бирок бир адамдын ушул амалды кылышына себеп болгонсуң дейт. Бир алымдын илим алышына себеп болгонсуң. Бир адамдын намаз окушуна себеп болгонсуң. Анан ал алым болду, кары болду, анан элдерге көп жакшылыгы жетти. Жакшылыкка далалат кылган инсанга жакшылык кылуучулардын баардыгынын сообу берилет дейт. Сиз өзүңүз ибадат кылсаңыз, көз жумгандан кийин сиздин амал китебиңиз жабылат. Канча Кур'ан окусаңыз дагы, канча Кур'анды көп окусаңыз дагы, намазды көп окусаңыз, жакшы тынбастан кылсаңыз дагы, бирок сиздин амал китебиңиз көз жумганда жабылат. А бирок Алланын жолуна чыгып ушул пайгамбарлык кесипти кыла турган болсоңуз, анда бул жабылбайт. Кабырда амал китебиңиз ачык болот. Бул ачык Кур'анда дагы, хадисте дагы келген. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала и Кур'анда бул жакшылыкты Алла жолуна чыгууну эң чоң бизнес дейт. Тижаротан лан табур. Эч качан зыянга учурабай турган соода дейт. Бул жашоодо канча соода, байлык, бийлик топтодуңуз, бирок ал зыянга учурап калышы мүмкүн. Ак көз бар, кара көз бар, тагдырдын апаты бар, банкрот болуп калышыңыз мүмкүн, оборотуңуз бүткүл наоборот болуп кетиши мүмкүн. Көптөгөн зыян бар, бирок бул амалда эч кандай зыян жок да. Зыян жок, токтоп калбайт, бул уланып кете берет. Ошон үчүн Аллах таала зыянга учурабаган соода дейт. Алла жолуна чыгып, жакшы амал кылып, элдерди жакшы амалга чакыруу. Жана дагы бир аятта Аллах субханаху ва таала Соф сүрөсүндө айтат: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Allah Teala bizge kayırılıp da. İmanlı pendelerine kayırılıp жатат. Ey iman keltirgen pendelerim. Men sizlerge aytayım mı? Men sizlerge dalalat kılayım mı? En çoğun soğudanı deydi. Ticaro, biznes деген sözді alıp geliyor da. Dün soğuda. Adam kızgat mı? Sen kimsin dese, jönökөй kızmatta işlese delе, alıp satıp semişke saksa delе, men biznesmenmin deydi da elden gözünçerçi. Sıymıklar, men biznesmenmin. Kanday biznes ekenini suragan joksuz. Biroq al özün biznesmenmin dep, özün ispat berip atat da. Men jönökөй adam emesmin dep. Öz jönökөй adam bolbosaçı. Demek dün soda bardığına jagat, Allah pendesinde emne jagat bilet da. Ошон үчүн Аллах Таала бизди бул чоң бизнеске кызыктырганда Аллах Таала айтып атат: мен силерге айтайын, бул эң чоң сооданы, тунжикум мин азабин алим. Ал сооданы кылсаңар, жан чыдагыс азаптан силерди куткарат дейт. Жеп жеңил экен соодачы. Согур тыйыныңыз жок болсо дагы жүрүп кете бере турган соода экен да. Жакшы башыңыз иштеп иштебесе деле, чала иштесе деле жүрүп кете бере турган соода да. Соода болуш үчүн эмне болуш керек? Мезгилди билишиң керек, адамдын тилин билиш керек, адамдар менен сүйлөшө алыш керек, математиканы жакшы билиш керек, болбосо зыянга учурап калышың мүмкүн. Ал эми бул бизнести Аллах Таала айтып атат: силер ушул бизнести кылып кое бергиле. Ким ушул бизнести кылган болсо, жан чыдагыс азаптан аны куткарат дейт. Эмне кылыш керек? Ал эмне бизнес? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Birinci Allah'a iman keltirgile deydi. Allah'a işenmesең bekер да. Kança köprülerde saldın, жолдорду оңдоп бердиң, мечиттерди салдың, медреселерди салдың, канча бейтапканаларды, канча садиктерди салдың, өмүр бою канча жакшылык кылсаң дагы ыйман жок соода жүрбөйт ал соодачы. Ыйман жок болсо Алланын алдында кабыл эмес, анын кадыр баркы жок. Канчалык жакшы адам болсоң дагы. Алланын алдында ыйман кадырлуу.
Allah'ın aldığında Müslüman kadırlıyor. Eğer yer betinde bir ile Müslüman olsa, kalganın bardığı dinsiz, kapır, bir buzuk adamın yüreğini, bardığın yüreği buzulup geçse dahi, Allah Teala cana Allah degen insan için, la ilahe illallah degen жалгыз insan için bardığına yaşa beri öğredigen de. Allah'ın aldığında kımbat bulu, iman kımbat da tuğanda. Allah'a işeğini kımbat. Oşonduktan Allah Teala aytып атат, sizler sodаны kılıdan murda, şu faydalı sodаны kılıdan murda. Birinci bilip algıla, bu soda kılıştın şartları var. Birincisi Allah'a iman keltir. Menin жалгыздыгыма, барлыгыма, бирлигиме, мага кайтып келүүгө iman келтир. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Anan Allah жолуна чык дейт. İmandысың ба? Болду, эми Allah жолуна чыгыш керек. Сода бүтелек. Сода толук болот, пайдалуу болот качан бүткөндө да содачы. Чала сода кылып алсаң сенин башыңды ортотот. Сода бүтелек бергенсең токто дейт. Siz sodan толук бүтүрөсүз, анан пайданы толук аласыз да, жарым жартылай болбойт да. Ошондой эле ыйман келтирип койсоң эле болбойт. Ошон менен чогуу жанагы содага пайдасына жетиш үчүн биз Алла жолуна чыгышыбыз керек.